Бишкекте мектептер 12-13 апрель күндөрү убактылуу жабылат. Бул тууралуу Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Эльмира Иманалиева билдирди. Анын айтымында мектептер толугу менен аралыктан окууга өтпөйт. Шайлоо участоктору жайгашкан бала бакчалар жана мектептер 8 апрелден 14 апрелге чейин жабылат. Андан кийин бала бакча мектептер кадимки режимде иштейт. 5 апрель күнү саат 7:18 Бишкек шаарынын Тыныстанов жана Медеров көчөлөрүнүн кесилишинде кызды 3 адам күч менен унага салып кеткен видео тараган. Милициянын нөмөт бөлүмүнө билдирүү ошол эле күнү саат 7:30 түшкөн. Бул факт кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестринде катталып, иликтөө жүрүп жаткан. Ошондон бери дайынсыз болгон 27 жаштагы Айзада Канатбекованын сөөгү кече 7 апрель күнү Бишкектин четиндеги Арашан жана Чокморов айылдарына жакын жердеги талаада автоунаада табылган. Унааны жана анын ичиндеги кыз менен жигиттин жансыз денелерин көргөн жергиликтүү тургун милицияга кабарлаган. Унааны ал талаадан 5-6 апрель күндөрү көргөнүн, бирок унаа баткакка тыгылып калган деп ойлоп анча маани бербегенин билдирген. Бишкек милициясы кабарлагандай, уурдоого шек саналган 31 жаштагы киши кызды муунтуп өлтүрүп, андан кийин өзүнө да бычак сайып каза болгон. Өлтүрүүгө шектүү адам мурда Орусияда соттолуп чыккан деген маалымат бар. Бул тууралуу Бишкек шаардык криминалдык милициясынын башчысы Уланбек Айтбаев 8 апрелдеги брифингде билдирди. Шектүү Замирбек Теңизбаев Орусиядан 2017 жылы келген. Акыркы убакта ал унаанын ичинде жашап түнөп келген. Бул туугандарынын айтымы. Маалымат текшерилип жатат, дейт Уланбек Айтбаев. Учурда соттук медициналык экспертиза жүргүзүлүп, тергөө иштери уланууда. 8 апрелге караган суткада өлкөдө 222 кишиден вирус аныкталды. Маалыматка караганда Бишкек шаарынан 183, Ош шаарынан 4, Чүй облусунан 24, Ысык Көл облусунан 4, Нарын облусунан 2, Жалал Абад облусунан 4, Баткен облусунан 1 кишиден вирус табылды. COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 3 жана Чүй облусунда 1 бейтап каза болду. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев коронавируска каршы Орусиянын Спутник 5 вакцинасын алды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымат булактарына кабарлаган. Маалым болгондой, Орусия вакциналарды өндүрүүдө казакстандык фарм компания менен келишим түзүп, Токаев алган орусиялык вакцина Казакстандагы Караганда фармацевтикалык комплексинде чыгарылган. Казакстанда Орусиянын Спутник 5 вакцинасы Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан каттоодон өткөн. Дүйнөдөгү эң коркунучтуу эпидемиологиялык кырдаал Бразилияда байкалууда. Акыркы суткада 4000ден ашуун адам каза болду. Бул пандемия башталгандан бери рекордтук сан. Бразилияда COVID-19 илдетинин күнүнө 87 жаңы учуру катталып, 400дөн ашуун адам каза болууда. Пандемия башталгандан бери өлкөдө 13 миллиондон ашык адам оору жуктуруп, 337 миң бейтап көз жумган. Бул дүйнөдө АКШдан кийинки экинчи орунда турат. Вирус жуктуруп алгандардын саны тездик менен өсүп жаткандыгына карабастан, өлкөнүн президенти коронавирусту ооздуктоо жана башка чараларды көрүүгө каршы чыгууда. Анын айтымында чектөөлөрдүн киргизилиши менен өлкөнүн экономикасы чоң жоготууларга учурайт.